Уюмдун башкы милдети мүчө мамлекеттердин аймагындагы туруктуулук менен коопсуздукту камсыздоо, терроризм, сепаратизм менен экстремизм жана маңзатын ташууга каршы күрөшүү. Бул багытта ШКУнун кезектеги тынчтык миссиясы 2016 аскердик машыгуулары быйыл Кыргызстанда өттү. Анда каршылашты жок кылууга жаңы техникалар тартылып, Шанхай кызматташтык уюмунун күчү менен даярдыгы сындан өттү. Мүчөлүк алынган Индия, Пакистан мамлекеттери уюмдун алкагын кеңейтип, ШКУ ири геосаясий чөлкөмгө айланды дейт серепчилер. Бул калкы жана аянты жагынан дүйнөнүн ири мамлекеттеринин башын бириктирген уюм болду. Бул жагынан алганда уюмдун кадыр баркы дагы артты. Индия мен Пакистан кошулганы бул аябай ШОСтун даражасын көтөргөн өлкөлөр болуп атат. Индия өзү биз байкап аткандай эң көп калктуу мамлекет болуп атат. Пакистан менен Индия өкөттөн ядерлык потенциалдары бар. ШОСтун потенциалы аябай чоң болуп атат. Орустар айткандай, может быть и противовесом НАТО. ШКУ аскердик саясий кызматташуу багытында түзүлгөнүнө карабай, бул тармак экономикалык интеграциясыз ишке ашпайт. Мындан улам экономикалык кызматташтык бул уюмдун башкы милдеттеринин бири. Бул аракетти ШКУга мүчө өлкөлөр аймактык соода экономикалык байланыш келишим менен да бекемдеген. Уюмдун курамында Кыргызстандын Орусия жана Кытай менен соода алакасы мыкты экенин айткан экономист Шайлообек Мусакожоев бул байланышты тең салмактуу деңгээлге чыгаруу зарыл деген ойдо. Бүгүнкү күндө Кыргызстан Кытайдан 1 миллиард 29 миллион долларга, ал эми Россиядан 1 миллиард доллардан ашык суммага товар импорттойт. Экспорттун болсо көлөмү азыраак. Ар бир өлкө өзүнүн импорты менен экспортун тең салмакташтырып жүрүш керек. Биз Кытай менен жакшы мамиледе болуп атабыз, бирок биз эчтеке бере албай атпайбыз баякы. Ошон үчүн мен жанагы айтып атам. Жок дегенде алтынды швейцаристтерге бербей, Кытайга берсек, жана баланс кичине жакшыра түшөт эле. 1 миллиардтын 600 миллион долларын биз жапкан болот элек. Мусакожоевдун айтымында ШКУнун алкагы кеңейгени эми энергетикалык тармакка инвесторлорду тартуу мүмкүнчүлүгү жаралды. Уюмдун келечектеги мүдөөсү да аймак ичинде товар жүгүртүүнүн көлөмүн көбөйтүү. Энергетика, транспорт, айыл чарба жана телекоммуникация тармагында байланышты арттыруу. Нургүл Жумабекова, Чыңгыз Жумагулов, Коомдук 1 канал.